Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз эфирибиз уланталы. Азыр болсо бизди көптөн күттүрткөн дагы коногубуз да келип калды. Убакыты көп болсоң кесиптеш тааныштыралы. Бүгүнкү келген коногубуз өзгөчө сүйүктүү жар, мээримдүү эне десек болот. Өзгөчө үндүү нээси. Азыркы учурда бир гана Кыргызстан эмес, баягы биздин коңшу мамлекетти дагы аябай өзүнүн үнү менен таң калтырып келе жаткан. Андан сырткары азыркы тапта өзүн актриса иретинде дагы санаган биздин бүгүнкү студиябызды жаркыратып кирип келген эжекебиз Бегимай Турузбекова. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсыздарбы, кош келдик. Саламатсызбы. Аман турасыздарбы? Жакшы. Сизди көрүп турганыбызга алгач эле биз кубанычтабыз. Сизди күттүк, аябай күттүк. Биз күткөндөн көрүүчүлөр да күтүп калышты ошо аябай. Ооба. Кечирим сурайм. Учурдан пайдаланып. Биринчи эле кыскача жалпы көрүп турган теле көрүүчүлөр менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, аман турасыздарбы, ден соолугуңуздар жакшыбы? Эң башкысы ден соолугуңуздар жакшы болсун, анан көңүлүңүздөр оорубасын. Баракелде. Сонун бүгүн деле сиз менен жакшы бир маек курабыз деген толук ишеничибиз бар. Убактыбыз бирок аз, ошого жараша дагы кызыктуу бир фактылар менен, кызыктуу бир жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп кетсеңиз жакшы болот. Эң эле бул эми күтүлбөгөн суроо эмес, күтүлгөн ар дайым эле эфирде бериле турган суроо, жаңылыктардан баштайлы. Кандай жаңылыктар болот? Акыркы учурларда көрүп жүрөбүз, кино жаатында көп көрө баштадык. Сонун жаңылыктар барбы? Бар деген ишеничтебиз биз. Чоң рахмат. Жаңылыктарды айтсам, жаңылыктар эми кинону өзүңүздөр көрүп атасыздар. Учурда 4-чү киного тартылып бүттүм. Жакын арада эле. Ошол билинбей отуруп эле 4 киного тартылып койптурмун. Анан ошо 4-чү кинобуз Кудайым буйруса августта чыгат деп атышат, премьерасы. Августта жабык көрсөтө болот да, 29-унда деп атышат окшойт. Ага чейин дагы эми баягы рекламасы бар эмеспи, ошондой кылып анан кийин жарыялашат го. Азырынча ошо кичине ошо кинонун үстүндө иштеп атышат окшойт. Андан сырткары Кудайым буйруса ошо ырдын үстүндө да иштеп атам. Баягы жакшы чыгарма жаратыш үчүн аябай көп убакыт талап кылынат экен. Мен буга чейин көп бул нерсеге маани берчү эмеспиз да. Даярыларды бак коюп анан азыр ошо өзүңдүн үнүңдү бир кыргыз тилинде ырдап, өзүңдүн үнүңдү дагы бир жакшы деңгээлге жеткире, ийине жеткире ырдаш үчүн, ыр жаратыш үчүн аябай убакыт талап кылат экен. Ошон үчүн кичине убакыт созулуп атат. Кудайым буйруса, ошо ишенип атам, күзгө маал жаралып калабы депчи. Чыгармабыз, чыгармабыз. Өзүбүздүн жеке чыгармабыз экен да. Өзүбүздүн жеке чыгармабыз, кичине баарлардан чыгарып, акырындап анан концерт койсокпу деген оюбуз бар. Кудайым буйруса деп турайынчы. Буйруса. Айта берген менен баардыгын негизи буйрук билет экен. Ооба. Негизи эле ошол чыгармачыл инсандардын, анын ичинде ошол ырчылык жаатта жүргөндөрдүн көпчүлүгүндө эле ушундай бир максат болот экен, өзүмдүн жеке концертимди берип алсам деп. Анда буйруса ошол өзгөчө концертиңизге алдыда күбө бололу деген ишеничтебиз. Кудайым буйруса. Анан азыркы учурда ошол кинолорго да тартылып атабыз, андан сырткары ар кайсы иш-чаралардан көрүп калып атабыз. Негизи эле үй бүлөңүз менен, андан сырткары ошол чыгармачылык баардыгын алып кетип жатканыңыздан бул аябай өзгөчө чоң сыймык. Анан ушуларга кантип жетишип жатасыз? Биздин ошол көрөрмандарга бир же болбосо айымдарга өзгөчө мындай сырларыңыз менен бөлүшсөңүз. Кантсе дагы эми биздин баягы эң алдыңкы айымдарыбыздын бирисиз. Чоң рахмат. Абдан мени сүйүнтүп койдуңуздар. Толкунданып да кеттим. Эң алдыңкы айым десеңиздер, аябай жагымдуу угулат экен кулакка негизи. Жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат деген бекерден айтылбаган да, ошон үчүн баягы ушинтип эле өзүбүзгө бири-бирибизге жагымдуу сөздөрүбүздү, жылуу сөздөрдү аябай жүргөнүбүз аябай жакшы да. Анан ушул эле сиз айтып аткан баягы үй бүлөлүк болобу же бир чыгармачыл иш-чарада болобу, негизи эле адамдар жылуу сөздү көбүрөөк сүйлөшүбүз керек экен бири-бирибизге. Анан жылуу сөздү көбүрөөк сүйлөсөң, баягы жаныңда жүргөн жолдошторуң дагы, ата энең, өзүңдүн жолдошуң, өмүрлүк жарың, кичинекей балдарың керек болсо ошол баягы жылуу сөздү көбүрөөк айтсаң, ошого бир мындай эзилип, ийилип, кичине баягы көнө түшөт экен да көп нерсегечи. Жакшы нерселерге көндүрүш негизи оңой эле экен, өзүбүз эле баягы татаалдаштырып ийеткенбиз жашообуздучу. Анан мен эмне деп айтар элем? Кеңешим, сырым ошол эле, баягы жылуу сөздү көбүрөөк айткандыгыманбы, жумшактыгыманбы, балким анан баягы мени мээримдүү дей беришет экен, сыртыма мээримдүү көрүнөт окшойм, анан билбейм, балким жок, эми мээримдүү го, бирок баягы көп айтканда сырттан баягы бизде
сырткы келбет негизи кээде алдап коет эмеспи? Анан ошондо эми ар бирибиздин эле кыял жорук деген бар да, Кудайдын берген. Анан мээримдүүсүң, мээримдүү экенсиң, аябай мындай билбейм, ушуну сырттан караганда ушундай көрүнөсүң, анан мындай көрүнөсүң, таң кала берем да. Эми баарыбыз эле сырттан көрүнгөндө бирибизге жакшы көрүнө беребиз да. А жашап көрбөгөндөн кийин, иштешип көрбөгөндөн кийин билинбейт адамдын сырычы. Анан айымдарга айтар элем, ошол эле учурда мырзаларга дагы айтар элем, негизи жолдош болгондон кийин өмүрлүк жарыңбы, эркек болобу, айым болобу, негизи жылуу сөздү көбүрөөк айтып эле, сылап сыйпап турса эле жакшы болот баары. Менин баягы сырым ошол эле болсо керек. Менин жолдошум өзү дагы негизи мындай, Кудайга шүгүр, ушундай бир мага Кудайым жолдош берип койгонуна, чөмүрлөш берип койгонуна аябай мындай миң мерте ыраазычылык билдирем чындыгында Кудайыма. Анан мындай көп нерсени түшүнүп турат да. Анан эми кыял жорук деген болбой койбойт. Казан аяк деген какшат анда-санда үйүндө болгондон кийин. Карым чурмуч болот, кээде пикир келишпестик болуп кетет. Андай учурда кичине баягы бирөөң уступка кылып коюш керек да. Кичине мейли тиги кичине тынчтанып алсын депчи. Ушундай эле баягы бири-бирибизге кичине уступка кылып турабыз, ошол эле жол менен. Анан негизи эле чыгармачылыкты дагы, үй бүлөнү дагы бир жолдо алып жүрүш бул негизи өтө татаал. Туура айтасыз. Менин кесиптешиме сиздин үйүңүзгө путевка алып берет окшойм бир жерге. Кызык болот атайбай. Чындыгында сөзсүз түрдө бул үй бүлө тууралуу дагы бир аздан сүйлөшөбүз. Сиздин эми чыгармачылыгыңызды издеп турган көрөрмандарга деги эле биздин жалпы жамаатыбызга абдан кызык. Анан жогоруда өзүңүз айтып өткөндөй эле бир жаңы чыгарманын үстүндө иштеп атам дедиңиз. Жакын араларда ал чыгармага да баарыбыз күбө болобуз. Анан кызыгы бул кандай жанрдагы чыгарма болот? Кээде мен сизди көргөндө сиздин ырларыңызды көбүнчө чет элдик ырларды даганыңызды элестетем. Созуп ырдаган ырларды элестетем. Чындыгында керемет ырдайсыз. Анан жарала турган чыгарма кайсы жанрда болот экен? Чоң рахмат, дагы бир ыраазычылык билдирем ушундай менин талантыма баа бергениңиздерге. Ошон үчүн жана башында айтып өттүм го, чыгарма жаратыш мен үчүн абдан татаал болуп атат. Ошол убакыттын көбүрөөк созулуп кетиши да ошол болуп калды да. Жакшы ырлар көп, аябай көп. Аябай көп, бирок абдан көп ырдап дагы көрдүм, биздин эски ырларды ырдап көрдүм. Жаңы чыгармалардагы композиторлор биздин эле өзүбүздүн белгилүү композитор агаларыбыз, апаларыбыз даже Казакстандан дагы берип атышат. Аны дагы угуп көрдүм, бирок эмнегедир эле ырдап көрсөм эле бир мындай менин могу жерге жатпай атат да. Бир мындай өзүмдү таппай атам, мындайча айтканда. Именно богу кыргыз тилинде ырдаганда мен өзүмдү азыр жанрымды таппай атам десем туура болот да. Баягы кичинекей кезимденби ушул чет элдик ырларды именно ушул Уитни Хьюстон менен Селин Диондун ырларын кассетасы бар эле үйдө. Апам алып берген, ошол школдо окуп жүргөндө эле ошону аябай коюп алып укчумун. Угуп анан кошо баягы ал убакта тилди билбейсиң да. Анан мектепте окуган боюнча баягы мектептеги база менен эле англис тилде окуп жүргөн элементарный сөздөрдү билесиң, ошол эле сөздөр баягы кулагыңа жакшы угулуп калса эле ошол сөздөр менен эле баягы кичине ырдай берчүмүн да. Турапчы кошулуп үстүнөн басып ырдачымын. Үй жыйнап атканда коюп алчумун, аябай чоң кылып коюп алчумун. Элдин баары, кошуналардын баары укчу ал ырлардычы. Анан сразу эле таанышча тиги Бегимай баштады музыкасы коюп деп элечи даңкылдап кеп калышчу. Анан ошондон уламбы билбейм, аябай бир мындай ушул жаатка, ушул жанрга десем болот, фирмага. Ошол ырларга аябай мындай жатыгып калыптыр да, үнүм дагы аябай биягыма да сиңип калыптыр. Анан баягы кыргызча ушундай бир стилде, бир башкача стилде бир жаздырсам деп атам. Мен Кудайым буйруса азыркы ушу жаралып аткан ыры оюмдагыдай болуп турат азырынча. Анан эми тексти жаралып атат, Кудай буйруса, анан аны иш үстүндө дагы көрөбүз. Эми үмүт кылып атам, жакшы ыр жаралат го депчи. Эми аны дагы бирок жакшы ырды жакшы ийине жеткирип ырдаш ал менден зависит этет. Туура айтасыз. Буюрса дагы бир шедеврга да барыбыз күбө болобуз го дейм. Анан кино жаатында деп калдыңыз, кино жаатында да бир аз маса сүйлөшө кетели. 4 киного тартылганга жетиптирсиз. Ошо билинбей эле 4 киного тартылып иттирмин. Кинога кандай кино болот бул эми? Эми бизде көбүнчө эле комедия. Комедия. Бизде негизи биздин элге комедия эле жагат экен. Биз күлгөндү жакшы көрөт экенбиз. Баягы биз турмуш деп жүрүп эле, оокат деп жүрүп эле, оокаттын артынан баягы чарчап калат окшойбуз да. Мен ошондо ойлоп калдым да, өзүм эле бир таянак чыгарып койдум ушундай. Баягы чарчап калат окшойбуз. Кечке турмуш, оокат, биз ушундайбыз го, кыргыз эли негизи оокатта эле жүрүп беребиз. Оокат деген бүтпөйт да. Анан аны билип туруп эле оокаттын артынан жүрүп өткөнбүз, оокат ой тигиним калды, мунум калды деп элечи. Анан ата энебизден көргөн тарбиябыз бизде ошондой болуп калат экенбиз.
Анан ошентип жүрүп баягы комедияга барып, күлүп, кичине эс алып, каткырып ушуну бир мындай сагынып калат окшойбуз. Ошол жака барып бир червисти жазылат окшойт, ошентип ойлоп койдум. А мындай баягы серьезныйраак кино тартсаң дагы көбүнчөсү жазат экен, окшошпой калыптыр, анан ушундай дагы кино болобу, анан муну анан комедия чыгарбайсыздарбы, жаратпайсыздарбы деп анан көбүнчө бул тамашоонун балдары. Тамашоонун балдары эми бул комедия кинонун атасы болуп калышты го. Өздөрү дагы тамашоо деп өзү айтып тургандай тамашалап элди. Анан баягы бул жашоо турмуштан эле алынган эле кинолор, өзүбүздүн эле жашоо турмушта болуп өткөн окуялар, ошолор деле баягы кичине көркөмдөп кино тартып. Ошо акыркы 3-чү кино тамашоо дагы балдар менен жаңы кошуна деген киного тартылдым. Ал дагы башкы ролдо тартылдым. Анан кийин аябайм тамашоонун балдары чакырганда эмнегедир бир мындай менде бир толкундануу болду, бир сүйүнүч болду да. Баягы ушунчалык мага ишенип, эми алар канча жылдан бери ушул киного тартылып жүргөн балдар да. Анан профессионал деп койсок болот да. Анан мага ушундай бир талантыма баа берип чакырганда, биринчи барганда толкундануу болду. Албетте эми кандай болот, ушулардын бир мындай толук кандуу аткара аламбы депчи. Анан бирок жакшы, Кудай буйрса аябай ыраазы болушту. Мен да ыраазы болдум. Балдарга молодцы, таланттуу. Акыркы кино болсо Аким Карасаев деген өзүбүздүн эле окуу жайда чогуу окуйбуз. Бир курста. Бирок немебиз, факультетибиз бөлөк да. Анан ошол бала жаңы кино 1 жылдан бери ушундай сценарий жазган болчу, менен келип бериңиз дегенден эми ал кинодо бир башкача мындай образды жаратам да. Аны өзүңүздөр көрөсүздөр. Анан эми билбейм экрандан кандай көрүнөт, эми баардык нерсени чоң экран көргөзөт экен. Кудайым буйрса жакшы болот го деп атабыз, бир деле комедия. Комедия деп калдыңыз. Чындыгында буга чейинки тартылган кинолорубузду биз кинотеатрлардан барып көрүп калдык. Анан образ чындыгында өзүңүзгө жараштуу. Эми баягы мен ачык эле айтам, жарашпаса жарашпаптыр деп эле айтам да. Анан өзүңүзгө жарашыптыр. Комедия жактын сиз да жакшы өткөнсүз. Анан режиссерлор дагы сизге ишенич көргөзүп, башка ролду көргөзгөн, демек алардын көзү жетип атат да ошол нерсеге. Ооба, эми алар көрөгөч болушат экен. Режиссерлор өздөрү айтышат да, мындай эмнегиdir. Биринчи киного тартылганда дагы апам кайра студентке тартылганда режиссер эжебиз Регина Суранова дагы көрүп туруп алды. Анан кастинг жарыялаган жокмун деди. Бир-эки кызды көрсөтүштү, сиздин ролуңузга. Анан кийин эмнегедир мага жаккан жок. Мен ушул ролду сизди көрүп атам деп эле туруп алды. Анан эжем мен киного тартылып көргөн эмесмин өмүрүмдө биринчи жолу. Кандай болот, кыйналып калбайсызбы мен? Мен өзүмө өзүм ишенбей турам десем, жок, сиз ишениңиз. Харизмаңыз аябай күчтүү сиздики, мен ишенем деп эле туруп алды. Анан кийин макул ишенгенде эле эми ошондой эле кино жаралды окшойт. Андан ошондон көрүп алышып эле режиссерлор чакырып башташты да. Демек бул сиздин алгачкы тартылган фильмиңиз, Алгачкы тартылган кино ошо Апам кайра студент деген кино. Ооба, ал кинодо дагы чынында аябай жакшы роль жараткансыз. Анан мисалы ошол кинолордун ичинен мисалы комедия жанры аябагандай кыйын экен да, анткени адамды күлдүрүш бул аябагандай чоң кыйынчылыкты жаратат. Анан жашоодо өзүңүз ушул үй бүлөдө кандай мүнөзүңүз кандай? Ушул кинодогу образдарды айрым учурда ошол образга кирип кеткен учурлар да болуп жатса керек, Азыркы чында. Албетте болот. Мен мисалы кинолордо аткарганда өзүм деле ойнойм да. Мен үйдө деле ошондойм. Мисалы жолдошум кичине кандай десем, мүнөзү токтоо болгону менен тамашакөй деп дагы айтсам болот, бирок орду менен тамашалайт да, көп эле тамашалай бербейт. Анда-санда бир мындай илхом деп коебуз го, биз илхом келип калат окшойт, ошондо тамашалашып калат. Мен негизи көп эле жерден тамашалашып сүйлөшөм, тең туштар менен, аяштар менен. Негизи эле тамашага тамаша жоопту бат эле таап жооп берем да. Анан ошону дагы көргөндүктөнбү, эмнегедир баягы тамашоонун балдар дагы Эрмек Талайбеков бар го, ошол айтып атпайбы, ошол киного жаңы кошунага сунуш түшкөндө ошол балдар айтышты, Бегим айым, сиз өзүңүз деле ойнойсуз кинодо депчи, эч кандай башка образ жаратпайсыз болгон, сиз өзүңүздү эле ойноп бересиз. Кандай болсо ошондой эле болот. Сиздин эмеңиз, ролуңуз, образыңыз ошондой деди. Анан өзүмдү ойногондо кандай болот экен деп кызыккам, бирок ошондой эле болду окшойт. Эми баягы сырттан көрүнгөндү сырттагылар кишиге карап турган кишиге билбей калат. Со стороны виднее деп айтып атпайсызбы. Анан ошол кинолор жаатында дагы бир аз сүйлөшөлү. Биринчи тартылган кино менен акыркы тартылган кинолордо айырмачылык аябай эле болсо керек. Айырмачылык аябай болду. Себеби дегенде, мен биринчи киного тартылганда бир өзүмө ишенбеген сапат бар болчу. Андан кийин экинчи киного сунуш түшкөндө кичине ишеним пайда болуп калды да.
Анан 3-чү киного багы бара улам багы сунуш түшкөн сайын улам киного тартылганда съемкачная команда кандай иштешет, эмне кылыш керек, бул жерде кандай ойнош керек, камерага кандай караш керек или карабаш керекпи, ошонун баарын багы билип калат экенсиң да башыңан өткөндөн кийин. Анткени мен 1-чи киного тартылганда башкы роль болгондуктан башынан этегине чейин болдум да съемкада. Күнүгө барам. Бала чакамды унутуп койгом. Күнүгө эртең менен кетем, кээде таң атпай кетесиң, түндө келесиң, ушундай учурлар болот да. Ошондой болгондо кечинде тартылган учурлар болуп калат, таң атпай тартылган учурлар болуп калат. Ошондой кылып мага акыркы кинолордо, 3-чү, 4-чү кинодо уже багы көп эле өзүмө ишеним пайда болуп, бир мындай көп кыйынчылык жараткан жок десем болот. Ошол эле учурда өзүмөн эле эмес, багы команда кандай болсо ошондой болот экен да. Команда жакшы болсо, сени курчап турган адамдар кандай болсо, сен өзүңдү мындай эркин сезе аласың да, жакшы адамдар менен жүрсөңчү. Анан биримде өзүңө жакпаган адамдар болуп калса, мындай тартынып, биркемде кысылып турасың го. Ошондой эле болот экен да, съемкада эле ошондой эле болот экен. Съемочная группада канча команда болсо, ошол балдар кандай болсо, режиссер кандай болсо, ошонун баарына влиять этет экен негизи. Актерду, актрисаны бир мындай ийине жеткирип аткарыш үчүн дагы алар дагы бир түрткү болушат да. Көп жерде мындай кылсаңыз, анан теңдей кылып көрсөңүз деп бир көргөзүү үзүп өздөрү башынан өткөн эмелеринчи алар профессионал болгондуктан мурда кийин киного тартылып жүргөндүктөн көп нерселерди айтып турушат. Анан мен 3-чү, 4-чү киного тартылганда бир алдын ала мындай уже биле баштадым да. Жок, мындай кылып көрүш керек экен. Мисалы болуп калат да, жок, дагы бир дубль кылыш керек депчи. Анан ошондой болгондо, жок, анда мында тигинден дагы жакшыраак аткарып көрөйүн деп бир мындай аракет жасап калат экенсиң. Башында 1-чи киного тартылганда менде андай болгон эмес. Анда көпчүлүк жерден режиссер өзү айтып, Бегимай мындай кыл, Бегимай тигиндей кыл, мындай бас, минтип сүйлө деп жол көрсөтүп турчу да. Анан 3-чү, 4-чү кинолордо уже өзүм баары эметип калдым, билип калдым. Мындай үйрөтүп баштадым деп. Жок, үйрөткөнгө жете элекпиз. Үйрөтө албайбыз го. Жакшы. Анан дал ушундай чоң мындай баштапкы кинолорго чыгып аткандан кийин сөзсүз түрдө чоң команда менен иштегенден кийин кызыктуучулар болбой койбойт. Ооба, албетте. Кандай кызыктуучулар болду сизде өзү? Негизи эле кыргыз эл өзүңүз жогоруда айткандай күлкүгө жакын экенбиз. Күлкүгө байып кетели. Күлкүгө жакын кызыктуучулар. Мен могу акыркы кинолордо көп деле кызыктуу учурлар болгон жок. Анан могу башында 1-чи тартылганда, алгачкы киного тартылганда самокат тепкенди билбейм да. Анан бирок машина айдайм. Анан самокат тебиш керек болуп калды. Уже баки съемка бүтө жастаган болчу. Анан мына 1-2 күндөн кийин бүтөбүз деп ошо самокатты эң акырында калтырып коюшуптур. Анан ошондо самокатты үйрөнүш керек болгондо мага ишенбей атышты да. Мындай кандай болот эми. Анан Регина эже аябай сарсана болду. Жыгылып кетсе эмне болот? Бир жерин биринде уртуп алса депчи, кандай болот деп. Анан эми жыгылганда дагы сен атайлап бетим сыйрылып калбасын же колум сыйрылып калбасын же ооруп албайын деп жыгылбайсың да. Анан ошентип атып башында бат эле үйрөнүп кеттим. Бат үйрөнүп кеткенде Регина эже сурады: "Аябай молодец экенсиңер, деген бат эле үйрөнүп кеттиңер го" деп. Анан машина айдайсыңарбы деп. Анан ооба, машина айдайм десем, ошо машина айдаган киши эми бат эле үйрөнсө керек, эми рулду билет да, кандай башкарыш керек деп калды. Ооба, велосипед деле тепчүбүз да. Анан самокатта бат үйрөнүп кетип, анан жакшы эле тээп калган, тээп келатып анан кийин багы именно ошо съемкага келгенде тартабыз деп атканда жакшы эле кетип бараткан вроде бы. Анан кетип баратсам эле баягы тормозду басам деп атып, газды алмаштырып алып атпаймынбы. Алмаштырып алып туруп газды басып туруп анан бутумду жерге түшүрүп ийдим. Бир бутумду түшүрүп анан кийин мондай анан жыгылып калсам болобу, көмкөрөмөн түшүп калдым да. Анан түшүп калып, уялганымды айтпаңыз, дагы жакшы бетим эчтеке болгон, бетим менен түшкөн жокмун да. Эгер бетим менен түшкөндө эми ошол анда жаман болот эле. Адамдын жүзү бет да. Анан эми бети неме болуп калса анан кандай болот эле? Регина эже жүрөгү түшүп калды. Анан дагы баягы мен менен чогуу аткарган партнер жанымдагы сүйгөнүмдүн ролун аткарган Байке. Ал Байкеден уялганымды айтпаңыз. Ал астына көздөй кетип бараткан, мен артынан барышым керек болчу да. Анан кызым кетип баратат, Элизаны тааныйсыңдар баарыңыздар. Ошол кетип баратат, артынан мен бараткам. Анан даярданып аткан тейдага барып тургула, анан кийин биз баягы команда беребиз, келесиздер, чогуу мындай бактылуу болуп келесиздер деп да. Макулдуу эле бактылуу болуп кетип баратып эле, көмкөрөмөн түшүп баягы костюм, эми мурунку связкалар бар да, жөн тартылган. Жашыл костюм болчу. Жашыл костюмдун тизеси айрылып, эмне кыларыбызды билбей
эмне кийебиз эми депчи, эмтиги связка барда кандай кылабыз деп анан тизем айрылып, бутум ооруп, аябай жаман болгом, уялып, кызарып, бир топко чейин жаман болуп, өзүмө келе албай анан кийин бетке эс алдырышып анан кийин эме болушту да. Ошондой бир кызыктуу нерсе болду. Анан эң кызыгы дагы бир жери көлгө барып тартылганда, баягы менин сүйгөнүмдүн ролун аткарган байкени көлдөн чөгүп кетет да, сүзгөндү билбейт. Анан мен ошону алып чыгам да көлдөн. Ошол жери кызык болду да. Аябай баягы таш жерге барып алып турбуз, көлдүн жери суунун жери таш экен, кум эмес экен. Анан сыйгаланып баса албайсың, анан бут кийим менен кирип кеттим да, баягы шашыпчы. Анан бут кийим менен кирип кетип эле анан кийин баса албайм. Анан бир мындай жол кылып салып коюшуптур. Таштарды тазалап жол ачып койгон жер бар экен. Ошол жерди таап алышып, анан бегимай жүргүлө ошол жака барып тарталы, жол бар экен, кичине болсо дагы деп. Анан басканыңарга деп. Анан көтөрүп чыкканымды айтыңыз эми ошол жерде. Күлкүлүү болуп, айда күлүп, каткырып, жинди болуп, кандай кылып аткарабыз эми муну депчи. Уяласың да эми эркек кишини эми чоң эле кишини кантип көтөрүп чыгам мен. Анан барып неметсең, бирок суу көтөрөт деп коет го адамдар. Анан минтип эле баягы колумду эле төшөп койдум, алдына койсом суу көтөрдү да, өзү суу көтөрүп анан кийин баягы чын эле мен өзүм көтөрүп чыккандай болуп көрүнүп калат экен. Бер жактан тапкандачы. Ошондой учурлар болду. Анан аябай деле эми мындай кызыктуу, күлкүлүү деле окуялар боло элек. Баракелде. Айтор негизи сонун учурлар өтүп тур башыңыздан. Анан мындай карасаңыз, эми азыр өзүңүз айткандай эле кино жагына көбүрөөк басым болуп кетти. Чыгармачылык өзүңүздүн жеке ырдаган жагыңыз калып кеткени сезилбейби көпчүлүк? Калып кеткени сезилет. Ошо эмнеден улам ошондой сезилет, баягы ырдын жаралышынан, убакыттын. Мен баягы киного тартылып, сунуш түшүп кеткенде, ал жака баягы көбүрөөк басым жасаган үчүн күдүгүү съемкада жүрөсүң, ошон үчүн убакыттын кете берет экен, билинбей элечи. Анан ыргалып калды. Бирок композитор өзү дагы кичине анда жумуштары болуп, жеке. Ошондуктан ал кишинин дагы убакыты кичине созулуп кетти да. Анан бирок ал киши баягы өзү жай иштейт экен. Кээ бир адам ушундай го, бир жай иштейт, анан бирок ошончо ошол жумуштун майын чыгара иштеген адамдар бар. Бул композитор киши ошондой киши экен да. Башында эле мага айткан, бегим май эмеске деп. Башында эле айтып коеюн, мен жай иштейм. Бирок ошол жумушту мен аягына чыгарам, майын чыгара жазайм деп айткан да. Анан эми майын чыгара жазаса жакшы да. Анан кээ бир адам бар, убакытты созо берет, же жыйынтыгы дагы канча эмес болуп калат да. Анан бул кишиге ишенгеним ошол. Өзү негизи мындай аябай сөзүндө турган жакшы киши экен. Кудайым буйруса, ырды жакшы жаратат деп ишенип турам. Негизи эле өзүңүзгө ушул кинодо тартылган жактыбы? Мындай колуңузга тигип экен? Жакты. Мен башында ушу апам кайра студентке тартылып койгон, болду андан кийин тартылбайм дегем. Негизичи эмне ушул кинодон актриса болуп кетмек белем депчи. Ушинткем да. Анан баягы режиссерлор өздөрү көрүп, жакшы аткарат экенсиз, талантыңыз бар экен, экинчи талантыңыз ачылып атат, анан жакшы ролдор болуп калса, баягы кызыгып кетет экенсиң өзүң. Кызыгып кетип, анан кийин тартылып, ошондон 4 киного тартылып идим да, бир паста элечи, билинбей эле убакыт өтүп кетти. Астыда дагы сунуштар бар киного, Азырынча сунуш түшө элек, бирок Кудайым буйруса болот го деп атам. Мен ишенем болот экен. Сизге ушундай бир тандоо койсо кандай кылат элеңиз? Кино же ыр? Албетте ырды тандамак. Ырды тандап кетесиз, Тандамакмын, себеби дегенде эми бул менин бала кезимдеги кыялым. Анан биринчи талантым ошо да, Кудайым мага үндү берип коюптур. Анан эми кино жагын деле алып кеткенге аракет кылабыз. Албетте жакшы сунуштар түшсө, жок дебейбиз. Албетте аны дагы үй бүлө менен кеңешип, баягы өмүрлүк жарымдын уруксаты менен албетте. Ал киши одобрять этсе, тартылабыз, одобрять этпесе, ыргыстырып жүрө беребиз. Келечек билет. Сөзүңүзгө байкасак, баягы жолдошуңуз кийиш экен. Азыр көрүп атса керек бизди, Жок, ал жумушта азыр. Жумушта, макул, салам айтып кол сиздин жолдошуңузга. Рахмат. Анан сөздөрдө баягы өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз тууралуу сүйлөшүп аткандан кийин 2022 жылга барып келсек болбойт го дейм. Бир эле эфирде ал тууралуу сүйлөшпөсөк болбойт. 2022 жылы 18-июнь адашпасам, 18-июнь болчу. Июнь, ошол учурда дагы сүйлөшпөсөк болбойт. Эми ошол күндөрдө бир күн эле бир түнүн ичинде сиздин жашооңузда ушунчалык бир чоң өзгөрүү. Ушунчалык бир чоң өзгөрүү болду. Деги эле бизде Кыргызстанда андай өзгөрүү бирөөдө деле болбосо керек деп ойлойм да, мен оюм боюнча.
Анан ошондон бери канча деген ийгиликтерди жаратып келатасыз, канча деген чет мамлекеттерге чыгып келдиңиз. Ошол эле жанагы орустардын Андрей Малаховдун передачасына барып, ал жака барган дагы барбаган да жок. Чындыгында өтө бир чоң кечкендик да. Анан азыркы учурда сизге да сунуштар чыгып атабы ушул чет мамлекеттерден? Берүүлөргө чакыруулар, Берүүлөргө чакыруулар, же болбосо кандайдыр бир мындай конкурстарга, кандайдыр бир башка бир мындай. Не деп кандай деп айтсам туураак болот сизге? Сурооңузду түшүндүм. Түшүп атат. Буга чейин деле түшүп келген. Былтыр дагы түштү. Голос барго, проект. Ошо Голостон түшкөн. Бирок бизде бүт эле каражат чечип атпайбы. Эми ал жака бир топ эле каражат керек. Өздөрү чакырышты, ушундай келиңиз, Беймай, катышыңыз деп. Анан мен неме кылдым, сурадым да, кандай болот, жол жобосу кандай, барышым келишим кандай болот, жашаган жерим кандай болот, ичкен жегеним бар, канча убакыт кетет ага деп сурасам, баары өзүңүздөн болот дешти. Анан анда мен ойлонуп көрөйүн дедим. Ойлонуп көрүп, анан бул жактан барган балдарды билебиз да. Анан ошол балдардан сурадым. Кандай экен, барып көрдүңөр, силер көрдүңөр, эмне экен, жолу кандай десем, баары өзүңөн болот. Анан кийин бери жагы эле бир 6.000–7.000 доллар кетет деп айтты. Анан постоянно эле дайыма Москвада боло бербейт экенсиң, постоянно учуп барып, учуп келип турат экенсиң. Анан алар дагы алдын ала айтышпайт экен да, бир ай мурда, жок дегенде 15 күн мурда айтышпайт экен. Мына могул айда, моңжанчы сууда финал болот, же болбосо полуфинал болот деп айтышпайт экен. 2 күн калганда айтып коюшу мүмкүн дейт, 1 күн калганда айтып коюшу мүмкүн. Алар конкурсанттардын шартына карашпайт экен да. Анан алыстан баргандар бар мисалы. Анан сразу эле чөнтөгүңдө акча даяр эмес да. Эртең келе кал деселе, эртең эле деп эле билет ала калып бара калгандайчы. Эми ошонун баарын бизден алдын ала даярдашыбыз керек. Каражат биринчи очередде даярдашыбыз керек. Анан ошол каражатым жок болгондуктан мен отказ кылдым. Отказ кылганга туура келип калды. Азырынча отказ кылам, бирок Кудай буйруса келечекте бир жакшы сунуштар түшсө. Андан кийин Ну-ка все вместеге дагы сунуш кылышты. Андан мен бүт эмелерди жөнөткөм. Резюме толтуруп бердим, анкетасын толтуруп бердим, видео жөнөткөм. Анан бул учурга попал болбой калдыңыз, Бегим айже, кийинкиге деп ошентишти да. Анан эми билбейм, быйыл жайында болобу, болбойбу дагы көрө жатарбыз. Андан башка да сунуштар түшүп атат. Биз каражаттын айынан эле неме болуп калат экенбиз. Калып калат экенбиз да. Бирок ошентсе дагы азыр ушул биздин балким жакынкы арада биздин министрлик балким колдоо көрсөтүп калар. Анткени бул Кыргызстандын атынан болуп жаткандыктан бул биз үчүн, биздин мамлекет үчүн дагы аябагандай чоң сыймык болмок. Анткени Бегим айже экебиздин талантын аябай билебиз. Ал жака барганда сөзсүз орундарга ээ болмок. Кесиптешим туура айтты, мен ушул сөзгө кошуп кетем. Анан чындыгында министерство тарабынан, мамлекет тарабынан ушул колдоо көргөзгөн, сүйлөшкөн жоксуздарбы? Кеңеш көргөн жоксуздарбы? Жок, ал жагын сүйлөшкөн жокмун. Мен билбейм эми. Кандай десем, мен ушундай адам экенмин өзүм. Өзүм кылам, өзүм чыгам. Мындай бирөөгө ишенип, анан бирөөнү ээрчи бербейм да, ушундай адатым бар. Бирөөгө жабышып жармашканды жаман көрөм. Бирөө да мага жабышып жармашканды жаман көрөм дегендей, баягы колуман келеби жасайм, колуман келбейби убакыт сааты бар деп коем да. Анан ошон үчүн үйдөгүлөр да мени айта беришет, кенебейсиң депчи. Кенебеген жагым бар. Анан билбейм, же бул дагы өзүмдүн жүрөгүмдү уккандыктанбы, же Кудайга ишенгендиктенби, ушунда баарын Кудайга коюп кое берем да. Кудай билет, ошол кылат. Буйрук болсо барам, буйрубаса барбайм деп. Бир мындай жөнөкөй эле мамиле жасайм да бул нерсегечи. Болуп калса болуп калат, болбосо жок дегендей. Ооба, хайырлысы деп коет го. Болсо болот, болбосо жок. Анан ошентсе дагы азыр ошол акыркы суроолорубуздун бири болсун, кесиптеш. Ар бир эле ошол чыгармачыл инсандарда сөзсүз түрдө өзүнүн баягы бир продюсери болот эмеспи? Анан киного да тартылып атасыз, иш-чараларга да чыгып атасыз, филармонияда даярдап жатасыз, деги баардык концерттерден көрүп жатасыз. Анан ушул нерсеге сиз продюсер менен иштешесизби, же өзүңүз менен өзүңүз эле алекеттен жаткан учуруңузбу? Балким бир Кыргызстандагы алдыңкы продюсерлер кайрылса чогуу иштешели деп
Кандай сунуш болот эле? Продюсер менен иштешпейм. Менеджерим деле жок. Мен өзүм менен өзүм. Мага чалгандар түздөн түз өзүм менен байланышат. Анан көп кишилерден угуп калдым. Өзүм менен байланышканда WhatsAppка жазышат да. Анан кийин саламатсыздарбы, Бегим Айторосбекова менен сүйлөшө алсак болобу дешет. Анан бүт эле баягы азыр бүт эле баарынын эле менеджери бар го. Же продюсер жооп берет, же менеджер жооп берет. Анан аябай кыйын болот экен да ырчылар менен байланышчы. Анан ошолор баягы баштарынан өткөнгө мен менен өзүм менен байланышканда кадимкидей сүйүнүшөт. Биз да аябай сүйүндүк сиз менен байланышканда. Өзүңүз менен байланыштыкпы, Бегим өзүңүзсүзбү деп таң калышат да. Ооба, өзүм элемин десем. Анан аябай ушундай удобно экен депчи ырчынын өзү менен. Анткени менеджер аркылуу пока баягы ырчыга жеткичекти, анан баягы убакыт созулуп кетет экен да, ошондуктан өзүм менен өзүм. Жакшы. Аябай сонтондоо экен. Чындыгында Бегим айым бүгүн сизди дагы көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Сиз менен дагы көбүрөөк отурат элек, бирок биздин баягы убактыбыз чектелүү, өзүңүз билгендей эле. Бирок келипериңизге аябай ыраазы болдук. Сизге биз кыскача микрофон берели, жалпы биздин көрүп турган көрөрмандарга кайрылып алсаңыз болот. Сиздерге да чоң рахмат. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ошондой эле баягы бул жашоодо эң кымбат ден соолук, анан кийин көңүл экен да. Ошо ден соолугуңуздар жакшы болсун, көңүлүңүздөр оорубасын, ар дайым жылмаюу жүзүңүздөрдөн кетпесин, ошондой эле жаркырап жүрө бериңиздер, дайыма эфириңиздер өчпөсүн. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге кааларым эң биринчи эле ден соолук, өмүрүңүздөр узун болсун. Анан мына жакын арада эле ошо энелердин майрамы болду. Энелердин майрамына кече дагы барып келдим. Ошо 3 күн созулду. Аябай сонун. Урматтуу биздин апалар, биздин бейишибиз, ар бирибиздин апаларыбыз, бейишибиз ар дайым маңдайыбызда бар болсун, төрүбүздүн көркү болуп жүрө беришсин, жамандык көрүшпөсүн, көңүлдөрү оорушпасын. Анан ошо апаларыбыздын болобу, жеке эле ошо өзүбүздүн болобу, негизи эле ошо кыргыз элимдин баарыбыздын ар бир күнүбүз эле майрам болсун демекчи. Баракелде. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мен сиздерди абдан жакшы көрөм. Чоң рахмат. Ырашылык билдиребиз, сизге дагы көптөгөн чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бизге канча жакшылык кааласаңыз, сизге биз ошондой 2 эсе каалайбыз. Рахмат. Ал эми сөздөрдү азыр бир аздан сиздерди атабыз, кетпей турсаңыз. Анда телекөрүүчүлөр, азыр биз болсо бир кыскача модага барып келели, андан кийин биз Бегим айымдын бир чыгармасына барыбыз чогуу күбө болобуз. All at once, I finally took a moment and I'm realizing that you're not coming back. And it's finally hit me all at once, all at once. I started contemplating ups and at least a million fell. My eyes began to swell, and all my dreams we shadow all at once. Ever since I met you, you're the only love I've known, and I can't forget you, though I must face it all alone. All at once, I'm drifting on a lonely sea, wishing you'd come back to me, and that's all that matters now. All at once, I'm drifting on a lonely sea, holding on to memories, and it's hurt me more than you know, so much more than it shows. All at once, all at once, I looked around, I found that you were with another love, in someone else's arms. In all my dreams we shadow all at once, all at once.
smile that used to greet me brighter time when else is day. She took your smile away and left me with just memories all at once. Ever since I met you, you're the only love I've known, and I can't forget you, for I must face it all alone. All at once, I'm drifting on a lonely sea, wishing you'd come back to me, and that's all that matters now. All at once, I'm drifting on a lonely sea, holding on to memories, and it's hurt me more than you know, so much more than it shows. All at once, all at once, I'm drifting on a lonely sea, wishing you'd come back to me, and it's hurt me more than you know, so much more than it shows. All at once, and that's all that matters now. All at once, I'm drifting on a lonely sea, holding on to memories, and it's hurt me more than you know, so much more than it shows. All at once.